Төшөк маселеси эркек киши үчүн эң негизги жашоодогу маселелердин маселеси болуп эсептелет. Аялдарда кээ бир учурда тойгоздуң сен башка нерсе барбы оюңда, толко ушул нерсеби, ушул үчүн эле жүрөсүңбү, дагы башка. Аял качан эркек киши сизге тартылып атса, магнит сыяктуу жакындап атса, бул жакшы. Көчөгө барып сойкуга кетип калган жери жок, ойношуга кетип калган жери жок, башка бирөөгө кетип калган жери жок, же кумары менен, колу менен кумарын кандырып алган жок, сизге талабы күчтүүбү? Демек бул сүйүнө турган маселе. Хадис бар. Пайгамбарыбыздын хадиси, нан жаап аткан учурда дагы керек болсо. Бул негизги маселе, нан күйүп кетет, башка болот. Тандырдагы нанын таштап, эркек киши эгер төшөккө чакырса келсин дейт. Көрдүңүзбү, ушул нерседен ар дайым көбүнчө тартылуу төшөк маселесин эркек тараптан болгондугу белгилүү болду да. Тескерисинче дагы болушу мүмкүн. Аял каалаган учурда эркек келбесе, ошол сыяктуу күнөө болот. Тараза бирдей, бирок көбүнчө эркек кишиде талап күчтүү болот аял кишиге караганда. Ошондуктан шартты эки этаж үйдү эркек киши салат, машинаны эркек киши алат, шартты бардыгын кылып, аял кишини үйгө алып келет. Эркек киши бардыгын берет, аял киши бир нерсе берет. Айтайын деген маселе, урматтуу эже карындаштарым, оюбузду өзгөртүшүбүз керек. Бул шахват дегени, каалоо дегени жакшы нерсе. Эгер жаман нерсе болгондо Аллах Таала буну бизге бербейт эле. Жакшы болгондугу үчүн биз көбөйүп атабыз. Ширинен шекер таттуу балалуу болуп атабыз, ушул себеп. Ошондуктан ким болбойлу, эмне болбойлу, бул касиеттүү нерсе, керемет нерсе. Улуу сөздө уят жок дейт. Ошондуктан качан бул нерседен эркек киши токто деп калган болсо, кереги жок деп калган болсо, бул учурда коркуш керек. Бул учурда көрүнүш керек врачка. Ал оорулуп атат же бирдеке болуп атат. Сизге ар дайым талабы болсо, демек бул сүйүнө турган маселе. Аялдар, эркектердин акысын бериңиз, эриңиздин акысын бериңиз.